Бирок сиз дагы туура айтып атасыз, көптөгөн жарандар бүгүнкү күндө ушул ипотекасын эртерээк мына кыска мөөнөттө төлөп бүткөндү көздөп атат. Сөрдеңеде төлөп бүтсө, эртараак квартирасын документин өзүнүн атына өткөзөт. Андан кийин кредит алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ушундай кезекте неме бар да. Туура. Экономикалык көз карашта караганда. Туура, Улан Бербаевич, бул багытта дагы биз программада бекитилген ушул программаны туруктуу ишке ашыруу максатында бул мөөнөттү биз бүгүнкү күндө өзгөртө албайбыз. Бирок чындап эле бүгүнкү күндө ушу кыска мөөнөттө ушул ипотекадан кутулганга баардык ушул биздин кардарлар көздөйт да. Анан биз дагы практика жүзүндө дагы бүгүнкү күндө байкап атабыз. Мисалы 25 жылга деген адамдар ушул 10 жылга чейин эле төлөп бүткөнгө бүгүнкү күндө шарттар түзүлүп атат. Жок, ошону 25 жылга деп сиздер мөөнөтүн өзгөртүүгө болбойт деп атпайсыздарбы? Мен ойлойм, эгерде туура маалымат жалпылай эсептелип, эми албетте баардык жарандарыбызга жеткиликтүү мындай үй жай менен камсыз болуу боюнча максат коюлуп атат. Бирок ошол жогоруда мен айтып аткан ойлорду дагы эгерде мындай эсептеп тактап чыкса, мен ойлойм биздин башка жарандарга да мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Андан кийин жогоруда коллегам туура айтып өттү. Мисалы 40ка чыккан жаран 25 жылдан кийин 65ке чыгып калат экен. Эгерде ал мисалы ар кандай кырдаалда бир гарантияны бир гана Кудай берет, Кудайдан башка эч ким бере албайт. 25 жылда эмне болот, кандай болот? Мисалы өтүп кетти. Бала чакасы жок, же болбосо эсептеше албайт. Ал жагы кандай болот? Сиздердин ошол положенияңыздарда, подзаконный актыларда ошол нерсени кандай кылып бекиттиңиздер, кандай кылып карадыңыздар? Преемственность деген нерселер барбы? Улан Бердибаевич, сиз туура белгилеп атасыз азыркы баардык көйгөйлөрдү жана болчу тобокелчиликтерди. Биз коммерциялык банктан дагы өзгөчөлүгүбүз бар. Ипотекалуу мисалы коммерциялык банктар берсе 24% менен ошол эле 25 жылга берсе, алардын бир условиялары бар да. Мисалы 3 жылдын ичинде ипотеканы жалпы ушу төлөп койсо болбой турган, же болбосо көбүрөөк сумманы төлөп туруп пайызын азайтса болбой турган деген нормалар бар аларда. Бирок мамлекеттик ипотекалык компания бүгүнкү күндө бул социалдык тармакта ишмердүүлүгүн жүргүзгөн себептен биз алардан пайда табабыз деген өзүбүздүн максатыбыз жок. Демек, жок, ал жерде пайда табуу абсолюттуу түрдө мен сизге кошулам. Ал жерде пайда табуу жөнүндө сөз жок. Сиздер мүмкүн болушунча биздин социалдык жактан колдоого муктаж жарандарыбызды үй жай менен камсыз кылуу. Аны баарыбыз түшүнөбүз. Ошондуктан баягы 6 ай болобу, 1 ай болобу, 5 жыл болобу, 10 жыл болобу, алар төлөп койсо, мен ошол айтып өткөн тобокелчиликтерди эске алдыңыздарбы? Ошол нерсени кандай кылып сиздер карайсыздар ошол нерсени программаңыздарда деген сөз. Эске алганбыз. Эми берде алгачкы принцип бир эле болуп атпайбы? Биз жалпы ушу төлөмдөрдү ипотеканы төлөп бүтмөйүнчө бул мүлк мамлекеттик ипотекалык компаниянын кароосунда болот. Урматтуу депутаттар, мен ушул жерге Чыңгыз Азаматовичтин сунушуна кошумча ушул сунуш киргизейин деп атам да. Мисалы азыр мына 20 жылга алып атабызбы? Ошол ипотекалык кредитти дагы 20 жылга берсек деген сунушта. Мисалы 25 жылга эмес, мына 20 жылга берилип атат банк тарабынан. Демек, ипотекалык жактан дагы 20 жылга деген сунушта, же болбосо кайсыл кредиттерди канча жылга алсак, ошол жылга ылайыктуу ипотекалык программага берсек деген сунушту. Эгерде туура көрсөңүздөр, ошол сунушубузду дагы биздин комитеттин чечимине киргизсек. Андан кийин баасы боюнча Нуразил Мирбекович, баасы боюнча сиз айтып өттүңүз, бекитилген деп. Андан кийин кайра эле аркасынан учкай, бирок баасы өзгөрүп турат дегендей деп кайра мындайча айтканда мен ойлойм, баасы өзгөрүлбөш керек. Бир баа бекитилгенден кийин баа аягына чекти туруш керек. Ушул нерсени дагы урматтуу депутаттар биздин комитеттин чечимине киргизип койсок. Баа бир бекитилди квадрат метр. Мисалы сиздер ал 25 жыл же 15 жыл курбайсыздар да. 2 жылда максимум тургузулат үй. Болбосо 3 жыл. А сиз бекитилген баа өзгөрүшү мүмкүн деп кайра аркасынан жол ачып коюп атасыз. Демек, баасы боюнча дагы ушул жерде мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан дагы мындай баага бекитилген баа боюнча эч кандай өйдө төмөн болбош керек деп биз эсептейбиз. Улан Бердибаевич, туура айтып атасыз. Биз келишим түзгөндө мисалы 55 миңден берсек, ал баа 25 жылдын ичинде өзгөрүлбөйт. Бирок
мына өзүңүздөр билгендей бүгүнкү күндө рынок өзгөрүлгөн сайын мисалы бүгүнкү күндө 55 миңден берсек, эртең баазы өзгөрүп калса, ал жаңы баа коюлуп, ипотека дагы ошол жаңы мезгилде жаңы кардарларга берилет деген мааниде айтып атабыз да. Анда мисалы строительный компаниялар договор түзөт, бир бааны бекитилгенден кийин ошол баанын аягына чекти бекитип кармап беришет го. Мына биз ушул курулуш тармагында бир объектти баштасак, анын баазы бекитилсе, ошол баа менен аягына чейин чыгат. Ошол насыяны же болбосо ипотеканы биз кардарларга бергенде кандай баа менен берсек, ошол баа менен ал төлөп чыгат. Ал жерде эчтеке өзгөрүлбөйт. Ошол нерсени да биз комитеттин чечимине белгилеп өтсөк. Урматтуу депутаттар, аталган маселени талкуулап бүттүк. Сунуштарды эске алуу менен аталган макулдашууну мен добуш кылабын. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат.